Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Бүгүн мен сиздерге өзүмдүн заказым жөнүндө айтып берейин дедим. Биз жөнөкөй эле магазинден мисалы үчүн мындай идиш жуйдурган алабыз, бирок биз ал идиш жугучту алып жатканда бизге магазин эч кандай акчабызды кайтарып бербейт. Фаберликтен сиздер ушундай идиш жугуч алсаңыздар, сиздерге биринчи заказга 15% акчаңыздарды кайтарып берет. Бул кэшбэк система. Кэшбэк система деген возврат наличных денег деген. Кандай сонун жөнөкөй эле мындай үйгө керектүү нерсени алып туруп, сиздерге 15-20, кийин болсо 26% от суммы заказа акчаңыздарды кайтарып бере турган болот. Мындай идиш жугуч болгону 155 сом, 500 мл жыт аябай жакшы. Кичинекей ушунчалык безопасный, то что кичинекей жаш балдардын соска, идиш аяктарын жууса болот. Вообще ушунчалык натуральный компоненттерден жасалат. Кийинки средство болсо, бул средство для чистки духовок и плит. Бул биз мындай духовкабыздын ичин тазаласак болот. Бул менен ушундай май, плитанын үстүндөгү мындай кафелдерди, бүт май жерлерди сонун чыгарып коет. И плюс мындай кара казан, кара сковородкаларды дагы апапака кылып, сонун кылып жалтыратып, именно жырын, майларын сонун чыгарып коет. Бул деле азыркы учурда 155 сом болгону турат. Кийинки средство бул универсальное для полов и стен деген. Биздин эшиктерибиз мындай жылмака эшик. Кичинекей жаш бала май кол менен монтуп кармап кетсе эле уже жанагындай тактар калып калат. Ошону мен кечке жууп, эч мындай жакшы средство таба албай жүргөм. Мынол средство вообще укмуш экен. Сонун кетиргизип коет экен. Губкага эле коюп туруп, бир сүркүп койсо уже кетип калат экен. Ошондой сонун средстволор бар. Полдорду жууса болот, кафелдерди, стены, ошонун баарын жууса болот. Кийинки средство бул для ванной комнаты. Биздин раковина, ваннанын ичин, кафелдерин ошондой средство менен жууса болот. Бул дагы жанагындай жыты бир аз эле мындай химический, мындай ядовитый жыты жокту. Бул болсо мындай сонун жыттанат, и бул аябай таза чыгарат. Мага ушул средство аябай жагат. Кийинки средство именно үй тууралуу бул гель, бул жөнөкөй гель унитаза. Тоже жакшы чыгарат. Обязательно алып колдонуп көрүңүздөр. Кийинки средствобуз мындай шарики для устранения неприятных запахов в холодильнике. Шарикти алып эле холодильникке салып коет экенсиздер. И жанагындай уничтожают плесень и бактерии, увеличивают срок хранения продуктов до 2 раз, полностью устраняют запахи, неприятные запахи в холодильнике. Ошондой сонун средстволор бар. Кийинки менин заказым бул крем для рук, 105 сом турат. Жыты такой легкий, приятный. Масло мондой миндаль сыяктуу, почти жыты жок. Мага ошонусу аябай жагат, потому что кээерки кремдер прям жыттанып калат го, роза или дагы бирдемке болуп. Мага мындай биз жыты жок. Именно серии про руки, профессиональный уход за руками деген. Ушундай сонун колуңду жумшартып, сонун кылып коет. Андан кийинки дневной крем серии Вербена. Бул деген для сухой и нормальной кожи. Мунун ночной дагы бар. Менин бетим обычно түлөп калат эле, бирок ошол крем менен колдонгондон кийин бетим вообще түлөбөй калды. Сонун жакшы крем экен. Дезодорант обычный.
бирок көп менин клиенттерим алып көрүштү. Именно у кого прям такая проблема болот го, бат эле суу болуп кетет, и мындай бат эле неприятный запах болуп кетет. Ушул именно свежесть океана деген, морская свежесть, прям нереально сонун экен. И запах убирает, и плюс анча тердетпейт экен. И баасы деле 85 сом эле, арзан да ещечү, но действиясы реально классный экен. Уже менде канча клиенттер именно ушуну заказ берип алышат. Кийинки бул крем блюр. Буну мен жаңы эле алдым, бирок колдоно элекмин. Аябай баары макташат. Прям беттин тырыштарын кетирет. Бунун баасы бир аз кымбатыраак, 1000 сомдун тегерегинде турат. Ошол эле серия Beauty Lab деген мындай маски для лица. Это одноразовая маска. Бетиңерди с древесным углем устраняет неприятный блеск, возвращает лицу свежесть, пропитана сывороткой, поглощает токсины, абсорбирует излишки жира. Бул көбүнчө бети жирный кожаларга аябай ыңгайлуу, очищение еще. И увлажняющая маска патч для кожи век. Көзүбүздүн тырыштарын ошого кетирүүчү маска. Кийинки менин продукциям бул бальзам легкость дыхания. Менин өзүм тез тамагым ооруп турат, бирок ушундай еще сила иммунитета деген бар. Точно ушуну, бирок сила иммунитета деп жазып турат. Ошону кышы менен менин кызым ичип чыкты. Кызым на редкость, кудай шүгүр, ооруган жок. Ага чейин жылдап кыш ичи 2-3 жолу ооруп чыгат эле, температура болуп. Но мына жылы прям ушунчалык сүйүнүп жатам, то что вообще мындай температура болгон жок. Кичине бир аз ооруп жөтөлүп койду. Ушундай сила иммунитета плюс легкость дыхания. Легкость дыхания именно для горла, у кого проблемы с горлом. Тамагы тез ооругандарга ушуну как профилактика ичип туруш керек. А вдруг ооруп калса, основной дарыга кошуп, буну дагы ичиш керек. Анан болсо мындай краскалар бар. Краскалар дагы жакшы. Ошол көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.